Баткен району Көкташ айыл аймагынын суу бөлүштүрүүчү Көкташ головною тажик кыргыз ушинтип моласы болуп атат. Мурда көрүнбөй таба билбейм, бирок мына тажик жарандары Аллах акбар деп бакырып таш ыргытып уруп атат. Эки тараптын тең чек ара кызматкерлери позицияны алып жатат. Азырынча элдер өздөрүчө эле кагылышып атат. Мына ушу сиздер көрүп турган жер азыр Төрткөл суу сактагычына суу бөлүштүрүүчү суунун башы головной деп аталат. Ушул жерде тажиктер видеокамера орноткондон кийин ушул тополоң чыкты деген маалыматтар бар. Анан тажик тарап ок атканын дагы ушул жергиликтүү бийлик тастыктады. Азыркы учурга чейин эки бала ушул таштан жаракат алганына байланыштуу ооруканага жөнөтүлгөнү маалым болду. Бул жерде саат 5:30 дал ушул биз келген учурга чейин дагы азыр дагы болуп атат. Ушул бири-бирине таш ыргытышып эки тарап болуп турушат. Тажиктердин саны 400 чамасында, ал эми кыргыздар 100 адамдын тегерегинде экени мындай байкалат. Ал эми эки тараптын тең чек арачылары эч кандай чыр-чатакка аралашкан жок. Барысы четте карап турат. Ал эми жергиликтүү бийлик телефон аркылуу сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирди. Alo. 3 минут болду, таш баран болуп атат. Alo. Atış ketdi taşlar benim. Şu atış oldu. 30 около, 30 плюс-минус. Я. Şu atış oldu taşlar benim, как всегда. Kaç ketdi bardı? Ben gece bizdekiler bardılar, naraftan elin salı öldü alar.